Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары. Өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди кайрадан тааныштырабыз. Биздин каналыбызга катталып, ой-пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Кыргызстандын муфтияты орозо 11 мартта башталаарын ырастады. Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы орозо 11 мартта башталаарын ырастады. Буга чейин Казакстан Рамазан айынын датасын айтып, муфтият так маалыматты кийинчерээк беренин билдирген. 2024 жылдагы Рамазан айы 11 мартта башталат. 10 мартта өлкө аймагындагы бардык мечиттерде таравих намазы окулат деп айтылат маалыматта. Кадыр түн 6 апрелге караган түнгө туура келсе 10 апрелде орозо айт белгиленмекчи. Стоматологияда чарчап калган бөбөк, анестезиолог медборбордун башчысы камалды. Чарчап калган 3 жашар бөбөктүн тишин дарылаган медициналык борбордун жетекчиси менен анестезиолог тергөө абагына камалды. Бул туурасында укук коргоо органдарындагы булактар билдиришти. Алардын айтымында кылмыш иши каралып жаткан берене өзгөртүлгөн, бирок кандай болуп өзгөртүлгөнү такталган жок. Алгач кылмыш жаза кодексинин 146 беренеси медициналык же фармацевтикалык кызматкердин кесиптик милдетин талапка ылайыксыз аткаруу боюнча иш козголгон эле. 1 май райондук соты 2 дарыгерди камоо чечими чыкканын тастыктады. Эске салсак, былтыр декабрдын аяк ченинде Медакадемиянын медициналык борборундагы стоматология бөлүмүндө 3 жашар кыз чарчап калган. Жакындар алгач бөбөктү тишин тазалатуу үчүн менчик клиникага алып барган. Ал жакта медборборго жөнөтүшкөн. Жакындар кызга наркоз берилген соң көз жумганын айтышкан. Кийин кесиптик милдеттерин так аткарган эмес деп айыпталып, 31 жаштагы анестезиолог кармалган. Бул иш боюнча медициналык академияга караштуу медициналык борбордун директору, стоматология бөлүмүнүн башчысы, анестезиолог, стоматолог иштен кеткен. Ал эми соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгы кыз кетанал менен аналгин препараттарын колдонуудан өрчүп кеткен, анфилактикалык шоктон улам көз жумганын көрсөткөн. Кийинчерээк анестезиолог үй камагына чыгарылган. Буга чарчап калган бөбөктүн жакындары нааразы болуп, жогорку соттун имаратынын алдына пикетке да чыгышкан. Урматтуу мекендеш, ширетмен тиркемеси жакшы мүмкүнчүлүктөрдү жарыялап жатат. Эгерде сизде ширетүү цехиңиз болуп, кайсы бир товарды өндүрүп келсеңиз, мындан ары ширетмен тиркемесине жайгаштырып, товарыңызды сатууга мүмкүнчүлүк ачылды. Ошондой эле курулуштарга жакшы ширетүүчүлөрдү ширетмен тиркемесинен табууга болот. Ал үчүн ширетмен тиркемесин Google Play'ден же App Store аркылуу жүктөп алып, регистрация кылып коюу жетиштүү болот. А эгерде автоунааңыз бузулуп, уста издеп жаткан болсоңуз, дал ошол ширетмен тиркемесинин иштөө принциптеринде эле автомин тиркемесин көчүрүп алып пайдалансаңыз болот. Автомин тиркемеси аркылуу автоунаа усталарын оңой тапканга, алардын түрлөрү же тажрыйбасына карап, автоунааңызды оңдотуп алсаңыз болот. Кененирээк маалыматтарды төмөндөгү Instagram баракчадан же сайт аркылуу таанышсаңыздар болот. Москва райондук сотунун судьясы кармалды. Москва райондук сотунун судьясы УКМК кызматкерлери тарабынан кармалды. Бул туурасында Спутник Кыргызстанга укук коргоо органдарындагы булактар билдирди. Соттор кеңеши маалыматты растап, аны кылмыш жоопкерчилигинен тартууга макулдук берилгенин кошумчалады. Азырынча судья кайсы ишке айыпталып жатканы тактала элек, аталган орган толук маалыматты кийинчерээк берүүнү убадалады. Замирбек Базарбеков коррупцияга малындыбы? Жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбеков эч кандай реформа жасай алган жок. Оозун куу чөп менен аарчып жомок айтып отурат. Ал эми соттор арасында коррупция баштагандан да күчөп, билингенин УКМК чекесинен кармап, бирок жалпы тартипти көзөмөлдөөгө жетишпей жатканын кантебиз. Адам укуктары басмырланып, акыйкат тебеленип, кедеринен кеткени талкууга алынууда. Соттор мурдагыдан да аша чаап кетишти. Инфляцияга жараша жашылбай ставкалар да көтөрүлдү го. Адреси колунда бар, байлар жаза тайса камактан оңой эле чыгып кетишет. Баягы эле жардылар майда урат кылмыштар менен түрмөлөрдү толтурууда. Айтур кейиштеп ал түзүлүп калды. Замирбек Базарбеков күңк-мыңк этип системаны оңдоо боюнча жарыктылуу ой-пикирди айта албайт экен. Кыскасы, коррупция төрүнө чыгып, малынган кербезиби? Жеке өзү байып жаткандыр, бирок карапайым эле эзилип кетти. Укмуштуунун төө кушу жорго деген жаңы лакап чыкчудай деп жазган Араба Кейжи сайты. Мадумаровдун соту күбөлөр суралып бүттү. Бишкектин 1 май райондук сотунда жарым жылдан бери тергөө абагында отурган жогорку кеңештин депутаты Адахан Мадумаров суралып бүттү. Оппозициячыл саясатчыга мамлекеттик чыккынчылык жана алдамчылык боюнча айып тагылган. Мадумаров айыптоолорду негизсиз деп четке кагууда. Мамлекеттик айыптоо расмий көрсөтүп, сотто суралышы керек болгон 63 күбөнүн баары көрсөтмө берип бүткөнү маалым болду. 5 марттагы соттук отурум дээрлик 3 саатка созулган.
2 күбө кайра суралат. Мадумаровдун адвокаттарынын бири Кубанычбек Туманов жабык сот отуруму бүткөндөн кийин азаттыкка буларды билдирген. Буга чейинки отурумдарда тагыраак 13 февралдагы отурумда судья Мадумаровду соттук жараяндан четтетип чыгарып салган. Ошол учурда 5 күбө Мадумаровдун өзү жок суралып калган. Биз ошол учурда өтүнүч келтиргенбиз, анда алар кайра Мадумаровдун катышуусунда суралсын дегенбиз. Сот өтүнүчтү канааттандырып 2 кайра суралмай болду. Кийинки жараянда алардын келишин камсыздайбыз. Алар суралып бүткөндөн кийин иштин материалдарын изилдөөгө өтөбүз деген жактоочу Туманов айтып жаткан күбөлөрдүн бири 2009-жылдары мамлекеттик чек ара кызматында иштеп турган полковник Саиджан Эратов, экинчиси саясатчы жана коомдук ишмер Эмилбек Каптагаев. Кийинки жараяндарда Мадумаровдун өзүнө акыркы сөз берилет. Чындык биз тарапта 5 мартта азаттык сот залына Мадумаров чыгып баратканда микрофон сунганда саясатчы мен эч нерсе жашырбайм, чындык бирөө деген. Күндөгүдөй эле спектакль кайталанды. Мен эч нерсе жашырбайм, чындык бирөө. Ал Кудайга шүгүр бизге таандык, ал биз тарапта. Бардыгы керемет болот, жакшы болот. Ага илет бирок сынбайт дешет, бирок мен айтам, ага илбейт дагы, деди ал күзөт кызматкерлеринин коштоосунда кетип бара жатып. Ушул кыздын абалын көрүп, ар бир мусулман адам кайдыгер карабастан жардам берет деп ишенем. Ассаламу алейкум, урматтуу бир туугандар. Мен Эл үмүтү фондунун жетекчиси Полотбек Айдаркулов. 2024-жылга карата сколиозорус менен ооруган Малика тууралуу маалымат берем. Малика үчүн 200 000 сом каражат чогулду. Көп түкүрсө көл болот демекчи, 1,5 миллион сом чогултуп жардам кылып, ушул кичинекей кызыбыз Маликаны операцияга аман эсен Түркияга жибере алалы. Сколиозорус менен ооруп күндө жатканда кыйналып жатканын айтып, кайрымдуу элден муктаж болгон Маликанын апасы жардам сурайт. Кененирээк видеодон көрүңүздөр. Дагы да азыр 1,5 миллиондой каражат керек болуп жатат. Ошо 1,5 миллион каражат чогулса, буюрса Малика кызыбыз дагы кетет. Урматтуу кыргыз элим, барыңыздарга чоң рахмат. Ушуга чейин кылып келген жакшылыктарыңыздарга, соопторуңуздарга, кайрымдуулугуңуздарга сиздердин. Ушу биздин дагы кызыбызга дагы жардамга муктаж болуп турабыз. Акча котором десеңиздер, Мбанк Полотбек А деп чыгат, Сбербанк Полотбек С деп чыгат. Да ушу 1,5 миллиондой акча керек болуп жатат. Ушу кызымдын элдин балдарындай басып, чуркап, ойношун каалайм. Ушунун кыйналганын көрүп, түнкүсүн уктай албай, бир каптал менен гана жатып уктай алат. Ушу мектепке баргым келет, мен да балдар менен ойногум келет деп айтат. Балдардай болуп ойношун каалайбыз. Сиздер которгон ушу аманаттарыңыздарды алдык. Ушу дагы жетишсиз болуп атат. Ушу кызыбыздын ойноп, элдин балдарында болуп, мектепке барып, өз алдынча окуп калышына себепчи болуңуздар. Арты дагы кыйшык, астта кыйшык өскөндүгү үчүн бул чалкасынан дагы кызым көмөрөсүнөн да жата албайт. Только бир каптал менен гана жатат. Бул каптал ооруп кетсе, бул капталына оодарып, ушу эки жагы менен алмак-салмак жата алат. Түнкүсүн кыйналат, уктай албайт. Бул дагы ушу эшикке чыгып, балдарды көрүп ойногусу келет. Ушу бизге берген ушу Аллах таалам сыноосу экен. Мага жардам берип койгула, силерге аргылар болсун. Мен да элдин кыздарындай болуп баскым келет. УКМК Көлбаевдин тобундагы Таалайбек Рысалиевди Бириккен Араб Эмирлигинен кармалды. УКМК Интерпол улуттук бюросу менен кызматташтыктын алкагында эл аралык издөөдө жүргөн Кыргызстандын 48 жаштагы жараны Таалайбек Рысалиев Бириккен Араб Эмираттарында кармалды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет кабарлады. Рысалиев тиешелүү кылмыш ишинде Камчы Көлбаев уюшкан кылмыштуу тобунун активдүү катышуучусу катары аныкталган. Ага карата кылмыш жаза кодексинин 261-беренесин уюшкан топту түзүү жага катышуу 2-бөлүгү менен айыпталып, Бишкек шаарынын 1-май райондук соту аны сырттан камакка алган. УКМКнын маалыматына ылайык, Таалайбек Рысалиев Камчы Көлбаевдин жакын адамы болуу менен анын таасирин мыйзамсыз киреше алуу үчүн пайдаланып турган. Ал түздөн-түз же кыйыр финансылык же башка материалдык пайда алуу максатында жеке менчикке каршы оор кылмыштарды жасоо, ошондой эле башка кылмыштуу ойлорду ишке ашыруу үчүн пайдаланган. Атайын кызмат Рысалиевди Кыргызстандын аймагына экстрадициялоо жана кылмыш жоопкерчилигине тартуу иштери жүрүп жатканын маалымдады. Ачык булактардагы маалыматтарга ылайык 12 Каминов эс алуу комплексинде, Торгстрой Капитал курулуш компаниясында, Imperial Alco Eco жана Алатоо Муңай Плюс фирмаларында жетекчилик кылган. 2017-жылы Кыргызнефтегаз акционердик коомунун башкармалыгынын төрагасынын орун басары болуп, ошол эле жылы Нефти футбол клубунун президенти болгон. 2010-жылы кайрадан Кыргызнефтегаздагы кызматына кайтып, 2020-жылда андагы ыйгарым укуктары узартылган. Рысалиев Чайнатаун деп аталган ресторанын кожоюну болуп саналат. 2020-жылы Мекеним Кыргызстан партиясынын катарында парламенттик шайлоого да катышкан.
Талайбек Исалиев кылмыш чөйрөсүндө Моби деген кайман ат менен белгилүү. Буга чейин анын бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов баштаган бажычылардын катарында түшкөн сүрөттөрү да жарыяланган. Ушул тапта Матраимовго да издөө жарыяланган. Былтыр октябрда Бишкекте уюшкан кылмыштуу тобунун анабашы аталган Камчы Көлбаев УКМКнын Атайын операциясында өлтүрүлгөн. Атайын кызмат аны менен байланышта болгон кылмыштуу топтун өкүлү деп шектен алган 40тан ашуун адам кармалганын, $1 миллиард актив камакка алынганын жарыялаган. Уюшкан кылмыш топторуна тиешеси бар 220дан ашуун мамлекеттик кызматкер аныкталганын, көбү кызматтан алынганын кабарлаган. УКМК таласта 11 миллион сом мамлекетке кайтарылганын билдирди. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Бакай Ата райондук билим берүү бөлүмүнүн жооптуу кызматкерлерине козголгон кылмыш ишин алкагында мамлекетке 11 миллион сом кайтарылганын 5-мартта билдирди. Бакай Ата райондук билим берүү бөлүмүнүн жетекчилиги Ыйгар Мухтардын кыянаттык менен пайдаланып бөлүмдүн айрым кызматкерлери менен алдын ала сүйлөшүп алып, мектеп жана бала бакча кызматкерлеринин эсебине акча каражаттарын мыйзамсыз түрдө аванс катары которушуп, кийин өз кызыкчылыгына пайдаланган деп айтылат маалыматта. Бул ишке тиешеси бар Бакай Ата райондук билим берүү бөлүмүнүн жетекчиси жана башка эсептчиси кызматынан бошотулган. Учурда фактыга тиешеси бар башка адамдарды кылмыш жоопкерчилигине тартуу боюнча тергөө иштери жүрүүдө. Шектүүлөр азырынча комментарий бере элек. Эсептөө палатасы Бакай Ата райондук билим берүү бөлүмүнө аудит жүргүзүп, билим берүү мекемелеринин кызматкерлеринин эсептерине 2022-жылы 9 миллион 408 миң сом, 2023-жылы 1 миллион 621 миң сом акча каражаты негизсиз коротулганын 22-жылы декабрь айында билдирген. Assalomu alaykum tug'anlar. Biz жаңы турга старт бердик 4-чү турубузга. Ушул машиналарга 500 сомдон билет ала бересиздер. Алдыңкы главный оюндан тааныштырып келейинчи. Бул оюнда өзгөчө, дискалары өзүнчө эле бир башкача. Ушул машинабыз главный туугандар. Жылы 97, 2-4 объемдо, автомат, бензин. Общий мактай турган машина, видеодон көрүңүздөр, баа бересиздер. 500 сомго билет аласыздар, ойнойсуздар, утасыздар туугандар. Экинчи машинабыз кара Nexia. Биринчи оюндагыдай светте, кара Nexia 2010-жылгы. Бул дагы таза, сонун. Экрандагы номерлерге байланышасыздар, билет алышка шашылыңыздар туугандар. Чөткү. Эки матизибиз окшошкан, экөө тең 2008. Экөө тең жашы тең, вишня свет, голубой свет. 500 сом ушул машиналарды билет алып ойноп утсаңыздар болот туугандар. Билет алыш үчүн кандай? Биз описанияга номер жазып койдук. +7 925 906 2704 саңыздар ушул номерде WhatsApp бар туугандар. Ушул WhatsAppка любой суроо бересиздер, жооп беребиз. Экранда көрсөтүлгөн М-банк акча саласыздар, ай жакына деп чыгат. WhatsAppка момент чек жөнөтөсүздөр. Жарым сааттан ашпасын туугандар. Билетиңиздер сразу барат. Каналга катталып бир-бирден билет алыңыздар. 4 машинадан тушкары бул оюнда 4 телефон бар туугандар. 128 памятте Samsung A15 деген телефонубуз. Samsung A15 4 телефон 128 памятте туугандар. 4 телефон 4 машина 123 миң сомдон пулубуз бар. 128 приз болот. Бул оюнда 3100 билет ойнолот туугандар. 3100 билет ойнолот. 4 машинаны 4 адам утасыздар, 4 адам телефон утасыздар туугандар. Шашылыңыздар, билет алышка шашылыңыздар туугандар. Бишкекте хоккей боюнча дүйнө чемпионаты өтөт. 10-16 март күндөрү Бишкек шаарында 3-дивизиондун А тайпасы командалары арасында хоккей боюнча дүйнө чемпионаты өтөт. Дене тарбия жана спорт департаментинен билдиришкендей, жеңиш үчүн 6 өлкөнүн Кыргызстан, Мексика, Түштүк Африка, Люксембург, Түркмөнстан жана Таиландтын командалары күрөшөт. Бул беттештерде Кыргызстандын хоккей боюнча улуттук курама командасы 2-дивизионго чыгуу үчүн күч сынашат. Командалар бири-бири менен бир айланпада ойношот. Кыргызстандын хоккейчилер командасы беттеши турган күндөр Кыргызстан, Таиланд 10 март саат 20:00, Кыргызстан, Люксембург 11 март саат 20:00, Кыргызстан, Түркмөнстан 13 март саат 20:00, Кыргызстан, Мексика 14 март саат 20:00, Кыргызстан, Түштүк Африка Республикасы 16 март саат 20:00. Оюндар Бишкек арена шаардык муз аянтчасында өткөрүлөт. Дареги Виноградная көчөсү 1/3. Кыргызстандагы АКШ жарандары үчүн визанын мөөнөтүн 10 жылга узартты. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлиги билдирди. Маалыматка караганда, эки тараптуу макулдашуунун жыйынтыгында туристтик жана ишкердик категориядагы визалардын мөөнөтү узартылды. Анын баасы $185 түзөт. Белгилей кетсек, Америкадагы кыргыз жарандары үчүн жогоруда аталган визаларды 10 жылга берип баштады. Бишкекте Акунбаев көчөсү менен Жибек жолу проспектисин байланыштырган 3 негизги жол пайда болот. Бул тууралуу мэриянын маалымат кызматы кабарлады. Азыркы тапта шаардын түндүк менен түштүгүн 7 апрель Абдрахманов жана Чыңгыз Айтматов проспектилери бириктирет. Мэриями бул 3 көчөгө альтернатива катары Фучик, Бакаев жана Сүйүнбаев көчөлөрүн темир жолду кестирип, Лев Толстой көчөсүнө чыгарууну пландоодо. Мисалы, Сүйүнбаев көчөсү Карадарыя көчөсү менен реконструкцияланып, темир жолду кесип бириктирилет. Андан кийин Шүкүров көчөсүнө кошулуп, ал жерде чыгыш чоң Чүй каналынын үстүнөн көпүрө курулуп,
Медеров көчөсүнө чейин чыгарылат. Жөө адамдар өтө турган жолду кошкондо жолдун узундугу 15 метрди түзөт деп айтылат маалыматта. Буга чейин мэрия Фучи көчөсү, Лев Толстой көчөсүнөн Товарный көчөсүнө чейин темир жолду кесип салынаарын, ал эми Бакаев көчөсү, Бөкөнбаев көчөсүнөн Ал Арча каналынын батышын жээги Лев Толстойго чейин узартылаарын кошумчалаган.